Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин коногу Тогуз Торо районунун 5 айыл өкмөтүнөн келген айылдык кеңештин депутаттары. Кош келдиңиздер. Мына биринчи өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Аты-жөнүм Нурсултан Бешимеулу, Тогуз Торо айылдык кеңешинин депутаты. Нурсултан мырза, эмне маселе менен келдиңиздер Бишкекке? Менин көтөргөн маселем катчылар тууралуу болду. Сөйдөгөндө бүгүнкү күндө жергиликтүү кеңештердин катчылыгы жок, дээрлик көпчүлүк токтомдор, кабыл алган чечимдер Минюсттан каттоодон өтпөй, өзүнүн юридикалык күчүн жоготууда да. Ошого байланыштуу депутаттардын өзгөчө ошол Жыргалбек Күрүчбековичтен өтүнүү ушул болду. Айылдык кеңешке атайын бир штаттык ачып, бир катчыны алсак деген. Бул жалпы эле республика боюнча маселе. Эми ушул айылдык кеңештин депутаттардын чыгарган чечимдери, кабыл алган токтомдору ошол айылдын элинин жашоо турмушуна канчалык таасир берет? Чын эле сиздер жергиликтүү элдин суроо талаптарына мындай жооп бергидей иштеп атасыздарбы? Иштеп атабыз деп толук кандуу айта алам. Себеби ошол элден тандалган депутаттар ошол элдин көйгөйүн көтөрүү үчүн сессиядагы ар кандай маселелерди ошол именно элдерден келген суроо талаптар боюнча атайын чечимдер кабыл алып беребиз. Кийинки өзүңүз тааныштырып койсоңуз адегенде. Мен Сарыулук айылдык кеңешинин депутаты Дүйшөй Бердикожо. Сиздин айылда канча адам жашайт? Биздин айылда 2900 адам жашайт. Эмне маселеңиз бар? Мен ошол бизде эң көбөйлүү маселе азыркы кезде биздин Сарыулук айылдык өкмөтүнүн жайыты өтө аз. Мурун бизде азыр бир көбөйүү Карман түз Кабак деген жайлообуз бар болчу. Эми ошол мурун биздин ата бабабыз ошол жерде кыштап, ошол жерде мал багып, ошол жерде жашап келишкен да. Азыркы кезде ошо жумгал менен мурун бизде болсо кийин 82-83 жылдары жумгал тарапка өтүп кеттир да, бул чек боюнча, карта боюнча. Эми ушул маселе бизде олуттуу жаратып атат. Өзүңүздөр эле сүйлөшүп алсаңыздар болбойбу? Ушул маселени мисалы жогорку кеңешке чейин көтөрүп келбей? Жок, эми өзүбүзчө көтөргөндөн бул республикалык максатта чечиле турган нерсе экен да. Бизде жайлап атабыз. Азыр биздин кишилер ошол жакта малын багып жүрүшөт. Эми 2020-жылы бул карта боюнча дагы эме бүтөт экен, келишим бүткөндөн кийин алар келет да, анан ортодо келишпестик келбеш үчүн жогорку деңгээлде ушуну чечип берсин. Рахмат, кийинки. Саламатсыздарбы? Тогуз Торо айылдык кеңешинин депутаты, мен Шайнаева Гүлжамал Теңирбердиевна. Эми сиз мугалим экенсиз. Ошол мугалимдердин маселесин көтөрөйүн деп келсеңиз керек. Кандай айылдагы ошол Тогуз Торо районундагы мугалимдердин абалы кандай? Рахмат. Негизинен биздин район бул алыскы район статусуна ээ болгондуктан, ошо биздин районго 45% төлөнүп келет да. Бирок ушул айылдарга бирдей жеткен эмес. Кээ бир айылдарга бул төлөнбөй калгандагы бүгүнкү күндө ушул алыскы эң кыйынчылыкта турган айылда жашаган мугалимдер кыйналып жатышат. Мына ошондуктан ушул маселени дагы бир жолу көтөрүүгө аракет кылып жатабыз. Бул маселе көптөн бери көтөрүлөт, бирок таптакыр ишке ашпай атат. Дагы бир жолу ушул өкмөткө эскертип кетүүнү туура 45% эмне ал? 45% бул алыскы район статусу. Кошумча төлөм. Кошумча төлөм. Маяналарга төлөнөт. Маяналарга кошулат. Мугалимдерге кошулат. Эмнеге кошулбай калыптыр? Биздики ушу кээ бир айылдарга кошулбай калган да. Четки айылдарга кошулбай калган. Эми сиздер бул жерде депутаттар менен жолуктуңуздар, алардан кандай жооптор айтылды? Эми бул маселе өтө оор экен. Биз болушунча айттык, бирок азырынча жооп ала элекпиз. Эмнеси менен оор деп айтып атышат? Анткени кайра эле барып эле ошол республикадагы бюджетке такылат экен. Ошон үчүн ушул маселе чечилбей келет да. Канча жылдан бери? Негизи мына ушул жергиликтүү кеңештерден келген өкүлдөрдүн көбүнө эле ушул суроону берип атам да. Кыргызстандын көптөгөн айылдары дотацияда турат. Мындай борбордук бюджеттен, республикалык бюджеттен дайым акча сурайт да. Дотацияланат, жардам сурашат. Ал эми мындай өз алдынча ошол айылдардын өз алдынча бутуна туруп, өз алдынча чарбасын жүргүзүп кетүүгө мүмкүнчүлүктөрү барбы? Мисалы, ошол сиз жашаган аймак. Мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойм. Анткени биз мурдакы жылдарга салыштырмалуу утур ушу дотациядан чыгып бара жатабыз да. Ал ошол элдин эле жардамынын аркасы менен канча мал көбөйгөн сайын ошончо налог түшөт дегендей, канча ишкерлер ар кандай ишканаларды ачып, ошол ишканалардан түшкөн налог кайра эле ошол өкмөткө түшүп, анан дотациядан чыгарууга жардам берип жатат. Мына 2 жылдан бери
жаңы президент шайлангандан бери мамлекет боюнча жанагы региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, ошол аймакты өнүктүрүүгө аракет жасалып аткансыйт да. Сиздерде байкалабы ошол өнүгүү? Бизде бул боюнча абдан жакшы иштер болуп жатат. Анткени ошо биздин эле айылда дөдөмөлдөгөн айылыбызда мектеп салынды. Ошол президентибиз барган шартта атайын кайрылуу жасап, 1 жылдын ичинде мектеп салынды. Бирок кичине бул мектеп да кичине аягына чейин чыкпай жатат да. Райондо деги эле жакшы иштер болуп атат. Андан сырткары Таштемир Сатыбалдиев атындагы мектепте дагы таза суу боюнча дагы аракеттерди жасап атышат, бирок эми ушу таза суу дагы ишке ашпай атат да. Ушунун баары эле ошол айылды Айта бериңиз. эмне эле жылдын атын унутуп калганбы? Өнүктүрүү жылына арналып атат болгон иштин баары эле. Анан кийин айтсаңыз, мына мен башында берген суроого сиз жооп бербей койдуңуз да. Ошол айылдагы мугалимдердин иштөө шарты, билим берүүнүн абалы кандай? Эми азыр бүт эле интернеттин заманы эмеспи, биздин айыл деле артта эмес. Эң жакшы ошо республикада болгон методдорду биз деле колдонобуз. Колдон келген аракетти жасап жатабыз. Биздин балдарыбыз деле ошо республикада болуп жаткан ОРТга катышат, жакшы балды алып жатышат, олимпиадаларга катышат. Анан менин оюмча ошол жакшы болуп жатат билим берүү сапаты. Эмнеси каерден билинип атат ошол жакшы болуп атканы? Анткени бизде ОРТнын жыйынтыгы боюнча деле өтө төмөн эмес. Анан олимпиадада дагы жакшы орундарды алышат. Андан сырткары Манастаану деген интеллектуалдык атайын көрсөтүү бар. Мына ошол көрсөтүүдө дагы 9 орунга ээ болуп келген. Рахмат, кийинки. Мен Атай айылдык кеңештин депутаты Манапбаева Кардыгач Медеткановна. Сиз бул жака эмне маселе менен келдиңиз? Мен трансформация жана жол боюнча келгем. Бизде деген ушул айылда үрөн чарба бар, 9 району боюнча үрөн чарба бар да. Ошол үрөн чарба биздин айылдын жеринен алынган, 120 гектар жер. Ошол 120 гектар жер алынып, анан биздин жаштар азыркы учурда ички миграцияга кабыл атышат да, жер жок. Баягы турак жай салганга. Балдары даже ошол балдар 2-3 балалуу болуп калышат, ата-энелер менен жашап атышат. Же жумуш жок. Анан ошол себептен ички миграцияга кабыл атышат. Анан ошол үрөн чарбанын жерин жана үлүш чарбаларга, айылдын чеке жактарында үлүш чарбаларга алмаштырып беришсе, анан балдар ошол турак жай салышса деген максат менен бизде ушул көйгөй болуп келатат да. Бирок эми ушул бир нерсе таң калыштуу да. Көптөгөн айылдар жаштарга жумуш жок, жаштар шаарга кетип атат деп атат. Бирок ошол эле учурда жаштарга жер керек үй курганга деп айтышат. Себеби эмне? Себеби ошол үй куруп, ошол жерде жашашса өздөрүнчө үй чарба курушмак да. Мал багышмак, анан кийин жер ошол жеринде огороддорун айдашмак, айылга кармалышмак да. Мына ошол кармалбаган себебинен үйдө, мектепте дагы балдардын, окуучулардын саны аз болуп атат азыр. Айрыкча биздин айылда да. Баягы эле мурдагы эле 100 түтүн болсо ошол боюнча эле калып калып атат. Анан ошол бизде көйгөйлүү маселе болуп атат да. Рахмат, кийинки. Так, саламатсыздарбы? Мен Романбек Эсебесович, ушул Атай айылынын кеңешинин. Бир эле айылдан экен, маселеңиздер да бир эле болсо керек. Депутаттардан кандай жооп алдыңыздар ушул трансформация жанагы жол маселеси? Бул депутаттардан эми бул жакшы эле жооп алдык. Эми булар эми биз азыркы заманда письменный виде кат түрүндө берсек, ошону аракет кылып өткөргөнгө ошол мурун жогорку кеңеште көтөрүлүптүр ушул убакка чейин уже 1 ай 2 ай болду дейт. Ушунун үстүндө иштеп атабыз дейт. Ушуну Кудай буюрса чечкенге аракет кылабыз күзгө чейин дейт да. Ушу жергиликтүү элде ошо депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары бир кандайдыр бир маселе чечип берет деген ишеним барбы деги эле? Эми булар деле биз шайладык. Эми жогорку кеңешке өтүнүчүбүз жакшы. Булар деле ошол биз берген сунуштардын баарын эле ошол өкмөттөн сурап, ошол аракет кылабыз, ошолордун баарын орундатка милдеттүүбүз деп айтып атышат. Эми жакшы үмүт бар. Рахмат, кийинки. Саламатсыздарбы? Мен Молдожит Рустамбек, Каргалы айыл округунун депутаты болом. Биздин көйгөй негизги жол маселеси болуп атат. Ошол биздин көйгөй жол маселеси болгондо жанагы өткөн президентибиз айтканда
300 километрге чейин негизи жолдор асфальтталып атат. Анан бизге бир асфальт завод курулуп берсе ошол жакшы болот эле да. Ошол көйгөй бар эле. А эмнеге асфальт завод сиздерге курулушу керек? Эми бизде негизи асфальт заводдун немеси бар болчу мурунку. Ошого эле кичине ремонт кылып берсе жакшы болот эле. Кийинки? Саламатсызбы? Биз Жолокеев Нурадил, Кыргал айылдык кеңешинин депутатыбыз, төраганын орун басары. Биздин Тоостор район, биз ошо Кыргал айыл өкмөтү ошо райондун 80%-ин ээлейт да. Ошо биздин биринчи көйгөй ушу таза суу маселеси боюнча. Таза суунун турбалары жарылып, эскирип, ар кайсы жерден утечка болуп атат. Бул бир 10 жыл мурун салыныптыр. Анан чындыгында азыр президентибиз дагы ушу өзүнүн региондорду өнүктүрүү жылына байланыштуу ушу 2023-ге чейин ушу таза суу менен камсыз кылабыз ар бир региондорду деп жарлыгы бар да. Азыр эми ал кандай кыйынчылыктарды алып келип атат? Эл кантип мисалы таза сууну каерден алып атат? Кантип ичип атат? Таза сууну эми бизде баягы өзүбүз менчик колонкаларды казып бир 10-12 метрге чейин ошону мотор коюп ошо менен ичип атат. Чындыгында бул эми таза суу деп айла жок таза суу деп ичип атабыз. Эми таза сууну тоодон алып келиш керек да, бул өзүнүн проект боюнчачы. Жергиликтүү кеңештин депутаттары дагы бир кандайдыр маселелерди чечиш керек да. Сиздердин колуңуздан келген маселелер кайсыл болуп атат, келбеген маселелер кайсылар? Биздин келген маселе ушул 5 жылдын ичинде ушу биздин өзүбүздүн баланска алып, ошо сууну элди камсыз кылып келгенбиз да. Камсыз кылып келгенбиз, эми баягы чоң акчаны талап кылат экен, эми биздин дагы алыбыз жетпей калды. Анан ушу жогорку кеңешке дагы ушу таза суу боюнча кайрылганбыз да. Жогорку кеңеш да жардам беришин да. Жардам берсин деп. Кийинки? Саламатсыздарбы? Мен Тоостор айыл кеңешинин депутаты Көчөрбаев Акылбек Сапарбекович. Эмне маселе менен келдиңиз сиз? Биз ушу айыл өкмөткө тиешелүү болгон маселелерди ушу жогорку деңгээлде чечиле турган маселелер менен келгенбиз. Азыр 2 маселени ошо Ата журт Республика ата журт фракциясынын лидери Сергалбек Күрүчбековичке айтып чыктык. Буюрса чечилет деген ишеничтебиз, үмүттөбүз. Эң негизги эле айыл жеринде Тоостор айыл өкмөтүнүн Дөдөмөл айылында 225 орунду орто мектеп курулуп баштап бүгүнкү күндө аягына чыкпай турат. Бюджеттен каралган сумманын 28,5 миллион бүгүнкү күндө бөлүнбөй, спорт залы жана башка чарбалык жумуштар бүтпөй, мектеп аягына чыкпай турат. Ушул быйылкы жылга 10 миллион сом каралган экен. Ошонун толук эле 28 миллион толук эле берип, быйылкы жылы бүтүрүп берсе деген үмүт кылышын сунуштадык. Экинчи маселе транспорт министрине баланстында турган ушу туризм багытында дагы ошо айыл жериндеги мал чарбачылыкка ылайыктуу жерибиз бар, Бешкөл деген. Ошол жерибиздин көпүрөсү 50-жылдары салынган көпүрө бүгүнкү күндө ремонтко муктаж болуп турат. Жаңы мектеп курулуп бүткөнгө чейин балдар кандай шарттарда кайсыл жерде окуп атат? Жаңы мектеп курулуп бүткүчө мектеп абалда болгондуктан жыгачтар тиреп көрсөңүздөр абал аябай оор болчу. Ошо такыр окуганга жарабай калды дегенде ошо китепканаларда ошо тиешелүү айыл өкмөткө караштуу ушул жерлерде мектептин ашканасында ошо мектеп балдарга коопсуз жайларга окутуп келген. Эптеп окутканга мүмкүнчүлүк мындай жакшыраак кылып ушу бергиле дегенде ошо подрядчиктер менен сүйлөшүп ошону мындай окуп турган жагдай корпусун бүтүрүп беришкен да. Азыр 1-2 жылдан бери ошо мектепте окуп атат, бирок толук мектеп өзү толук кандуу бүтө элек. Ал эми тиги берки көпүрө маселеңиздер эгер өкмөттөн акча каралбай калса, жогорку кеңеш жардам бере албай калса, жакынкы жылдары эмне болот? Эми баягы айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүгүнө, жайыт комитетинин мүмкүнчүлүгүнө жараша мындай элдин эми каражатынан частично оңдолуп келатат. Мындай баягы эл эптеп пайдаланып турган абалдачы.
Анан эми бул мамлекеттин дагы ошо бир чоң эмеге жетип андан кийин анан ошондон кийин баягы өрт чыккандан кийин барып ошону өчүрүп калабыз деп жүгүрүп калат го. Ошонун алдын ала бир чоң бир зыян алып келе элек де бир мындай алдын ала бир оңдоп берсе деген үмүт кылып атабыз да. Ал көпүрөдөн эмне өтөт? Ал көпүрөнүн азыр Мааниси кандай дегенде ушул көпүрө? Мааниси ал жерде 5000 гектар жайыттын жери бар. 20 000 гектарга жакын Тогуз айылөкмөн жайыт жери бар. Андан тышкары азыр өзүңүздөр көрүп Кыргызстан ушул тиги туристтер менен өнүгүүбүз ушундай эмес колдонбай атабыз деген маселе болот. Ал ошо туристтер дагы азыр каттап атат. Жылына бир 200ге жакын турист барып кетет экен. Анан ошондой туристтер, ошондой жолдорубуз жакшы болгондон кийин бир баргандан кийин кийинки туристтерди кийин 1-2 жылдан кийин ээрчитип барганда жол жок экен, кичине опасныйраак экен, буяка келбеш керек экен дегендей ой калбаш керек да. Бара турган жерлердин баары шарты ошо түзүлүш керек да. Ошол эң биринчиси жолу, көпүрөсү жакшы болсо анын калганын эл азыркы ырдак заманда өзү туристтер тосуп алган жагдайларды өздөрү уюштуруп алат да. Рахмат, кийинки. Тогуз Тора айылдык кеңешинин депутаты Рыскулбек Талайбек. Сиз эмне көйгөйдү көтөрөйүн деп кандай сунуштар менен кеңештер менен келдиңиз бул жака? Өзүңүздөр билгендей, Сооронбай Жээнбеков өнүктүрүү, региондор өнүктүрүү деп жарыялагандан ушу айыл аймактар жакшы көңүл бурбай калып атат да. Кээ бир бизде бир айылыбыз бар. Өрнөктөгөн айылыбыз бар, ошол Тогуз Тора айыл өкмөтү караштуу. Ошол жерге бир 100 гектар жерибиз бар болчу. 30 жылдан бери суу чыкпай келатат да. Бирок эми ошо регионду өнүктүрүү деген ошол президенттин өнөктүгүн сиз өзүңүз кандай деп түшүндүңүз? Муну ким жасаш керек? Регионду ким өнүктүрүш керек? Регионду өнүктүрүү жалпы элдин маселеси. Ошол жерде депутаттардын, өкмөттөрдүн, акимдин дегендей. Ким иштебей атат анда? Жогору жактан эми иштебей атат деп биз айта албайбыз, бирок үнүбүз жетип атабы, ошо толук ошо айтылган маселелер толугу менен келип атабы деп көмөн санайбыз да кедечи. Тияктан айтабыз, акимчиликтерге айтылат, айыл өкмөттөргө айтылат, айыл өкмөттөр мына жиберип атабыз, жазап атабыз дейт. Бирок жылдан жылга артта калды, мына 30 жыл болду, ошон үчүн ушул көйгөй түздөн ушу эфирден пайдаланып айтып коеюн деп. 30 жылдан бери ошол сиздер каалаган жерге суу чыкпай атат, мындайча айтканда. Ошол элдин жашоо турмушуна кандай таасир берип атат? Суу чыкса аябай эле начар таасир берип атат. Суу чыкса ошол 100 гектар суу жери камсыз болмок. Азыр берки айылдыктар болсо камыш чаап, камыш менен ошо малдарын багып атат да. Анча мынча жерлер бар. Ошо 100 гектар жер убагында айылдын бир айыл калкаштуу эме кылчу да. Бакчу да. Сиздерге жайыт, анан тоют керек болуп аткан турбайбы азыр? Рахмат, кийинки. Саламатсыздарбы? Мен Каргал айыл өкмөтүнүн депутаты Мусалиев Бегал Эргешевич. Биз эми көйгөйлүү маселе таза суу бул айтылып кетти буга чейинки. Анан айыл жер болгондон кийин айыл чарбасы жер бизге сугат жер тартышта. Бизде ушул сугат жер жакында президентибиз премьер кезинде да барып ошол бир чоң каналыбызды көрүп кеткен. Ошол маселени быйылкы жылы ишке кирет, ошону чечип беребиз деген экен. Ошол азыр ушул тапта чечилбей турат да. Өзүбүздө сугат жер жок, чөп чабынды жер жок. Малдын саны көп, ошого жараша чөбүбүз жок. Ошо айылды өнүктүрүү үчүн, жалпы эле айылдарды өнүктүрүү үчүн сугат жерлерди көбөйтүп койсо эле өнүгүп кетеби? Сугат жерин да көбөйтүш керек. Эми сугат жер сөз бул чоң айыл жеринде чоң маселе да. Бизде өзгөчө Тогуз Тора районунда суулар бүт сайдан өтөт. Мындай чоң сайлар бар, бирок мындай поляларга чыккан жер жок да. Сугат жер болсо чөп эле эмес, башка огород айтылат, жер жемиш айтылат, алма бактар айтылат. Ошол эле сугат суу райондун ичинде да проблема да.
ошо райондун ичинде дагы жакшы суу бара албайт. Нарын дарыясынын суусу барат, ал ылай ушундай ылай агып барат дагы, огороддун баарын чопо болуп булгап кетет. Анан айылды жашылдандырыш да кыйын да. Мен өзүм ошо жашап аткан атам чоңой өскөн жерим, атам үйү турган жакка суу жетпейт ушул таптачы. Ошондой шарт эле болсо эл өзүнүн күчү менен өнүгүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү барбы? Сөзсүз болот да. Эмгекчилдик жетеби дегендей да? Жетет, эмгекчилик жетет. Ал ошол суу жок болсо да ошо колонкадан чыгарып алып, ошо менен муздак суу болсо дагы, муздак суу биз айтылып калат, колонканын суусун огородко тундуруп, кичине жылытып куюш керек деп. Ошону дагы аракет кылып, азастан болсо да кылып атат. А сугат суу чынында эле жетиши кыйын болуп атат да. Сугат суу жок. Сугат суу менен эле таза суу дагы аябай эле проблема. Жана жогоруда депутатыбыз Нурадил Жолокеев айтты. Ошол айтып аткан сууда дагы радиация чыгып калган да бизде азыр. Ошо радиация дагы ичкенге жарабайт деп буга чейин таза суу чыккан экен. 10 жыл боло элек ал таза суу чыкканачы. Анан ал самотек деп тоодон келип алып келген. Ал ачык резервуарда го, ошол ачык экен дагы, анан жамгыр жааган кезде, суу кирген кездерде таза суубуздан кир суу чыгат да. Ал талапка жооп бере берген суу да, таза суу. Мына сиздер 5 айыл өкмөтүнөн келипсиздер, бардыгында эле шарттар мындай бирдей эле окшойт. Өтө мындай айырмачылык жок. Сиздердин оюңуздарча ушул айылдар дагы канча убакытта өнүгүшү ыктымал? Канча убакыт кетиши ыктымал? Кандай үмүттөр бар сиздерде? 4-5 жылда буюрса өнүгүп кетет деген жакшы үмүт бар. Жогору жактан мамлекеттик деңгээлде көңүл буруш керек. Райондук өзүнүн айыл өкмөттөр бюджет дагы туура келбейт. Жогору жактан. Анан биздин бир дагы проблемабыз, биздин көйгөйдү айтканга жогорку кеңешибизде депутатыбыз жок да. Бизге ошол бир депутат да керек да. Биздин ошол бийлик биз тарапты угуп, ошо ар бир айыл райондордон бирден депутат чыгаранга аракет кылып берсе, биз да ошол биздин көйгөйүбүздү угуп жогору жакка жеткирип турганга. Ошол да маселе да bizde. Ошо жогору жактан көңүл буруу деп сиз эмнени түшүнөсүз? Акчалай жардам берилиш керекпи? Акчалай эмес, биздин ошо көтөрүп чыккан проблемаларыбызды, көйгөйлөрүбүздү бул бийликке, парламентке, жогорку кеңешке, президентке ошолорго жеткирип турганга үнүбүз жетпейт да. Биз кагаз түрүндө кайрылабыз, ал кайра ошого жооп жок болуп калат да. Анан башка жакта көрүлүп атпайбы, парламентте депутат бар, жогорку кеңеште. Анан алар барып кол иристе тартат болуп чечип бергенге аракет кылышат. А бизде андай чечкенге кишибиз жок. Негизи эле мына сизге акыркы суроом болсун. Ушул Кыргызстандагы ошо сиздерге окшош айылдар жакынкы жылдары өнүгүп кетет дегенге мындай жергиликтүү элдин үмүтү барбы? Үмүтү бар. Анткени буга жалпы эл, андан сырткары өкмөтүбүз, президентибиз киришип атат бул ишке. Болгон аракетти жасап жатабыз. Анан кичине эле жанагындай жасап жаткан иштерге бир түрткүнчүк болуп, бир колдоо болсо эле, менин оюмча, эл ушул оор акыбалдан чыгып, жакшы бир жолго түшүп кетет деген чоң үмүттөмүн. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Бизге бүгүн жогорку кеңештин депутаттары менен жолугууга келген 9 Торо районунун 5 айыл өкмөтүнүн айылдык кеңештеринин депутаттары болду. Ийгилик сиздерге. Рахмат сиздерге. Мен бир сөзүмдү тура эмес айта алам. Айта бериңиз, айта бериңиз. Түрткүчүктү алдым ошо да. Түрткү бере турган деген алып койсоңуз болобу?